эми YouTube тартышты да үйрөнүшүм керек экен. Мен Instagram тартып жүрөп, мындай вертикальный кылып тартып жүрөп, ошо боюнча жүктөп берөтмүн го. Чөтө башкача жүктөлөт деп коем, көрсө Instagramга башкача, YouTubeга башкача тартат экен. Мына эми капа болбойсуңар, түздөп тартышты үйрөнөмүн. Мен силерге эмне жөнүндө сүйлөшкүм келди? Мен бүгүн YouTube каналым жөнүндө. Мага жазылып, мага подписка баскандар, лайк басып, комментарий жазып турганыңарга мен аябай кубанычтамын. Рахмат барыңарга. Билесиңер, бул биздин чогуу проектибиз. Бул YouTube каналыман монетизациядан түшкөн акчанын налогдон сырткаркы акчасын тең бөлүп, ошонун бир бөлүгүн, ошо экиге бөлгөндүн бир бөлүгүн мен ошол муктаждарга дагы да чоңураак кайрымдуулук кылып ошого жөнөтөм деп сөз бергенмин. Анан мында силердин баарыңардын салымыңар болот буюрса. Мен тартип мынтип быдылдап сүйлөп турам буюрса, силер болсо жадабай көргүлө, көргүңөр келбесе мына коп коголак сүйлөй берейин мен ар жакта. Мындай деп атканымдын себеби бул баарыбызга кайрымдуулукка кетирем деген акча. Бизде азыр 4000, мен азыр YouTube тартып аткан убакта 4228 подписчик болуптур. Ура! Бул эң чоң көрсөткүч, эгерде билсеңер, себеби 1000 подписчикти дагы 5-6 айлап зорго топтойсуң. Силерге рахмат. Мына подписчигибиз, мен YouTube каналын баштаганыма ровно 10 күн болуптур. 10 күндүн ичинде 7 күнүндө, ровно 7 күндө 1000 подписчикти жаптык. Анан 4000 саат көрүлүш керек. YouTube'тун монетизацияга өтө тургандагы шарты 1000 подписчик, анан 4000 саат көрүлүш керек. Мына ошону жаптык. Биринчи, экинчи эле күнү уже 1000 подписчик жабылып, ал жерим птичка болуп калды, 1000 подписчик болду деп. Анан 4000 саатты ушул көбүрөөк эсептеди. Менде хоть 10.000 саат болуп калса дагы, YouTube башкачараак ар бирин досконально эсептеп чыгат экен. Мына ошон үчүн ал ровно 7 күн дегенде ал дагы жашыл птичка жанды, бул дагы өттү деген сөз. Мен ошону менен эле монетизацияга өтүп калат экенбиз десем, жок, андай эмес экен. Дагы YouTube өзү бул контент, бул канал монетизацияга соответствует или нет. Мына ошону текшерет экен. Талабына жооп бере алабызбы, жооп бере албайбызбы? Мына ошону текшерет экен. Ошого ровно 3 күн болду текшерүүгө кеткенине. Канча күндө болот экен деп информациясын окусам, мага келген 1 айга чейин текшерилет дейт. Бирок 6-7 күндө дагы одобрение берип калышы мүмкүн экен. Мына ошо бул баарыбыздын эмгегибиз, буюрса монетизация болгон күнү дагы, ачылган күнү дагы чыгамын. Ошондон кийин анан 1 айлык канча болду? Ачык даана баракчамы көрсөтүп, канча акча топтой алдык. Мына ошону да көрсөтүп чыгам. Америка, рахмат силерге. Бизде Америка көбүрөөк көрүш керек да. Себеби Американын рекламалары башка жактарга караганда кымбатыраак төлөнөт. Америка менен 4% көрүп атыпсыңар. Рахмат силерге. 4% деген YouTube'да бул чоң көрсөткүч. Андан сырткары Чехия 4% экен. Чехияда да барсыңар биздин кыргыздар. Ой, молодцы. Рахмат силерге. Мени мындан чыкты. Көп эле адамдар көрүп атыптыр. Андан сырткары бүт дүйнө жүзүнөн бар. Баарыңарга рахмат. Кыргызстан айрыкча, Кыргызстан сила. Рахмат силерге. Мына ошол менин YouTube каналымын силердин да жүрөгүңөр сыкпай отчет берип коеюн дедим. Себеби бул баарыбыздын салымыбыз буюрса. Мына ошентип кийинки YouTube жөнүндө отчетум менен чыкканга чейин силер мени колдоп, подпискаларды басып, лайктарды басып, комментарийлерди берип атканыңарга чоң рахмат.